Арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Биз бүгүн кайрадан Ташиев жана Орхон Инанды маселесине келели. Өзүнүн пресс-конференциясында коопсуздук кызматынын төрагасы мынтип айтып атат. Эгер Орхон Инанды Кыргызстанда төрөлүп, Кыргызстандын жараны болгондо биз мыйзам чегинде чара көрмөкпүз деп. Ушул айтканын өзүнө анализ кылып көрдүкпү? Бул жетип турган дискриминация, жетип турган басмырлоо башкулуктун өкүлдөрүн. Ошол эле убакта мындай да карап көрөлү. Маселен, Россиянын же Казакстандын же башка Европа өлкөлөрүнүн жарандыгын алган кыргыз урпактары бар. Ата-энеси ошол жака барып отурукташып, анан төрөлгөн уул кыздары жарандыгын алды деп коелу. Кокус алар Кыргызстанга келсе, bir başına жамандык түшсө, жоголуп кетсе, bir балия болуп кетсе, демек алардын тагдырына коопсуздук кызматы кайды керек экен деген кеп да. Мына мурдунан алысты көрбөгөн билимсиз бандит Мирөз Ташиевдин мындай билдирүүсү кыргыз коомун ойлондуруш керек эле. Абийирдүү ашчылык коомдун тынчын алыш керек эле. Биринчи кезекте эл өкүлдөрү деген жогорку кеңештин депутаттары коңгуроо кагып чыгыш керек эле. Жогорку бийлик кызматынын жетекчиси ушинтип айтып атканын өзү Кыргызстандын эл аралык нормадагы келишимдер бар. Эл аралык мамиле деген бар. Демек, Кыргызстанга келген туристтер болобу, Кыргызстанга bir жакшы багытта иш жүргүзүп жүргөн инвесторлор болушу мүмкүн, туристтер келиши мүмкүн. Демек, алар жоголуп кетсе, өлүп калса, алардын тагдырына коопсуздук кызматы кайдыгерби? Мына Ташиев ушуну билдирип атат. Кыргызстандын жараны болгондо деп атат, эгер Кыргызстанда төрөлгөндө Орхон Инандыга тиги керектүү деңгээлде мыйзамдык бир чараларды көрмөкпүз дегенчи. Мунун өзү жетип турган жоопкерчиликсиз, жетип турган билимсиздик да. Эми кыргыз коому үчүн Инандыдай агартуучу баалуубу же Ташиевдей билимсиз мурундан алысты көрбөгөн чиновниктерби? Эмне Кыргызстан эли же болбосо парламенттеги бир уч эл өкүлдөрү эмне колундагы барымтадагы бир кордолгон элби? Болбосо парламенттеги эл өкүлдөрү эмнеге ушуга коңгуроо какпайт? Кантип отурасыңар? Bir жыл мөөнөтүңөрдөн ашык отурасыңар. Алас келгенсип Кыргызстандын ички тышкы коопсуздугуна эң чоң коркунуч жараткан Камчыбек Ташиевке баарын бөжөйүп, бөжөктөй болуп, ооз ача албай атканыңар. Кайсы абийирге сыят, кайсы эл өкүлү деген бир мандатка жооп бере турган адамгерчилигиңер барбы? Кечиресиздер. Ошондон улам. Эми экинчи маселеге келели. Бүгүнкү күндө Орхон Инандынын тегерегинде, Сапат билим берүү мекемесинин тегерегинде коомчулукта кызуу талкуу жүрүп атканы бир чети абдан жакшы. Коомчулук билимге кайдыгер болбой, билим уясынын ошол баалуулугун сезип, эки жээк болсо дагы талкуулар күчөп атканы жакшы. Бул жерден көңүл бура турган нерсе, сапаттуу билим берүү үчүн коммерциялык билим берүүлөрдү жектегендер, ошолордон сетиркеген дагы улутчул маанайдагыларды байкап атабыз да, ура патриоттордучу. Себеби билим бул эң башкы баалуулук экенин түшүнсөк гана, жеке менчик мектептер, бала бакчалар арбыгана кош колдоп кол чабышыбыз керек. Себеби бекер билим берген мектептер рекеттерди чыгарууда. Мына өзүңүздөр билесиздер, региондор, республиканын кайсы жагында болбосун, мектептер аралык бандиттик каяктан чыгып атат. Себеби кээ бир бейбаш балдар, тири карак балдар бар. Мүмкүн алар үйүндөгү ата-энесинин тиги жака тартсаң тиягына жетпеген, буяка тартпаган буягына жетпеген социалдык кыйынчылыктардан улам алар ойлойт мүмкүн. Өзүнүн бир ал балалык кыялында, балалык таза дилинде ойлойт да. Мен өзүм акча табам деп ошо рекеттик жолго барып аткандыр. Бекер билим берүү деген эмне натыйжа берет? Бекер билим деген эч качан адамдын сапаттуу билим алуусуна мүмкүнчүлүк болуп бербейт, түзүп бербейт.
СССР империясын карап көрүңүздөр. Бекер билим, бекер медицина, эмнени кыйратты эле. Ошол бекер билим берген СССР кумдай ишилип кулады го. Кадрлык кризис ошого алып келген. Себеби совет чарбасы чачыранды болчу. Советтик көзөмөл гана канчалык бекем, канчалык бул жанагы темирдей тартип кылган менен, бирок бошоңдоп кулады го акырычы. Бул табигый процесс болчу. Ал эми бүгүнкү күндөгү билим канчалык билимдин куну бийик болсо, биз ошондо гана билимдин баркын билебиз. Кыргыз ата бабаларыбыз өтө креативдүү болгон. Бекердин куну татыбайт деп. Мына бекердин куну татыбастыгын биз качан түшүнөбүз. Бекер билим, бекер медицина эч качан кыйраткан кызмат көрсөтө албайт. Биз билимге инвестиция кылганды качан үйрөнөбүз? Ошол эгер уул кыздарыбызды жакшы билим берип, бир турмушка, заманга шайкеш билим алсын десек, ошол бекер билим берген ата-энелер көбөйүш керек. Тескерисинче, ошол сапаттуу билим берүүгө, коммерциялык мектептерге балдарын окутууга көбүрөөк кызыктар болгон ата-энелер гана кыргыз урпагын билимдүү кылып өстүрөт. Себеби баласына ошол кымбат билим берүүгө аракет кылган ата-энелер тайраңдаган тояшка чыгым жумшабаганга бекем болот. Себеби кой, уул кызымдын контрагын төлөй албай калам, билимин төлөй албай калам деп. Бекер билим берген жерлерде ансыз да мектептен баштап жогорку окуу жайларга чейин коррупция кокосунан батканбыз бизчи. Совет мезгилинде деле ошол болчу. Анда деле жалгыз улагын болсун, торпогун, эскисин жетелеп барып мугалимге кошомат кылып, ошол кезде деле жогорку окуу жайды билим алгандын баары пара жол менен билим алып келишкен да. Ал эми коммерциялык мектептер эч качан парага жол бербейт. Коммерциялык мектепти бүткөн улан кыздарыбыз гана олимпиадаларда дайыма босогодо калбаган сыйлык алып, эл аралык чоң атаандаштыкта, дүйнөнүн атактуу билим борборлорунда билим алып келүүдө. Алар Кыргызстандын байлыгы, эң чоң адамдык ресурс ошол билимдүүлөрдө. Ташиевке окшогондор бекер билим берген мектеп уясынан гана чыгат. Ошол бекер билим берген уясынан рекеттер чыгып атат. Ошондой жанагы Ташиев башкарган спорт чөйрөсүндөгү буураны, булчуңу бууранын санындай болгон албан субандай жигиттер эмес. Ошо мээ булчуңун чыгаган билимдүүлөр каяктан чыгат? Сапат билим берүү борбору сыяктуу, билимкана, интеллект, кут билим сыяктуу жана башка жеке билим берүү мекемелер гана бүгүнкү заманга шайкеш билим бере алат. Алар дүйнө элдеринин тилдерин үйрөтүүгө. Ал эми кыргыз мектептер, бекер билим берген мектептердин баары Россиянын мектеп билим берүү программасы менен окуп келатышат. Ошол себептен колониалдык аң сезимден чыкпаган кыргыз жеке билим берүү мектептерди биз жергендин ордуна колдон келсе балдарыбызды жеке билим берген ошол коммерциялык мектептерге берели. Кээси айтып атпайбы? Чач кирпик чак келбеген мектептен акчаны алышат, сапат сыяктуу мектептер депчи. Ой, билимден аяган ата-эне, катуу айтсам кечириңиздер, баладан айлансын да. Себеби балдарыбыздын келечегин ойлобосок, бекердин эч качан бир берекеси болбостугун качан түшүнөбүз. Качан бир бечара ой жөндөмүбүздөн арылабыз. Качан бир сапаттуу жашоого, сапаттуу билимге басым коебуз. Кайсы бирөөлөргө албетте катуу тийиши мүмкүн. Менин деле туугандарым арасында, өзүм чөйрөмдө деле орто деңгээлдеги социалдык жашоодо жүргөн туугандарым деле көп. Мен деле Кыргыздын эң жогорку каймагынан чыккан эмесмин. Мен деле карапайым үй бүлөдөн чыкканмын. Мен деле бекер билим алып чыкканмын. Бирок бекер билим эч качан жетиштүү деңгээлде тиги бүгүнкү 21-чи кылымдын талабына жооп берген билим бербестигин түшүнөлү. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Ал эми ушул видеону сиздерден сураныч, тилектештерден сураныч, коом агартуу жактагандарга, коом агартууну жактагандар аркылуу ошол жайылталы коомго пикирлештер, түбүнө комментарийиңиздерди жазыңыздар, лайк басыңыздар. Ошондой эле Рухеш ТВ каналына катталып коюңуздар. Баарыңыздарга терең алкыш.